Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ошентип Муса алейхиссалам өз коому менен Аллах буйруган жерге барып кайтты. Жана Муса алейхиссаламды коому менен Байтул Мактиска, азыркы Палестинага көчүп барууну буйрду. Мен абдан таң калып жатам. Бизди кайра жашоо бергенден кийин бизге түшүргөн сөздүн мааниси кандай болду экен? Муну кандай түшүнөбүз? Билбейм. Силер чындыгында аны билбейсиңер. Аллах бир пайгамбарды сүйүнчүлөйт. Ал акыр заманда келет. Ага жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу милдети жүктөлөт. Анан дагы ал Торатта да, Инжилде да эскерилген. Ал саватсыз элчи жана пайгамбар ким? Мен билбейм. Бирок ал акыр заманда келет. Инжилде да ал пайгамбар эскерилген болсо, ал кандай болду экен? Мунун баары белгисиз. Аны Аллахтан башка эч ким билбейт. Муса билеби? Мусадан өзүңөр сурагыла. Жок, Муса жана анын Кудайынан көргөндөрүбүз жетиштүү. Шахул! Эмне дейсиң досум? Кайда элең? Сени издеп барбаган жерим калбады. Биз уурдаган буюмдардын ээси көрүп калбасын деп жашынып отурганмын. Акырын, үн чыгарба. Уурдалган буюмдар баары кайтарылды эсине. Ал корголгон кул. Анын баардык уурдалган буюмдар кайтарылды. Биз чарчагандан башка эч пайда таппадык. Кайгырба. Азыр жумушка даярсыңбы? Ооба, бирок ачканмын. Жегенге эч нерсе жок. Акырын, элдер укпасын. Жүр мени менен. Жейбиз, ичебиз, шарап ичип кумарды кандырабыз. Жыргал, шарап ичебизби? Акырын сүйлөчү, элдер укпасын. Ооба, шарап ичебиз. Чындыгында эле Аллах бизди өлтүрүп, анан кайра тирилттүбү? Билбейм. Бул Мусанын айткандары. Сен өлгөн абалда жатканыңда эмнени сездиң? Эмнелерди көрдүң? Таң калыштуу. Баардыгыбыз титирегенден кийин мен эч нерсе эстей албайм. Сен бир нерсе көрдүңбү? Жок, эч нерсе көрбөдүм. Мен дагы эч нерсе көрбөдүм. Мен көргөн нерсени сен да көрүп жатасыңбы? Жок. Жакшыраак көз салсаң. Эч нерсе көргөн жокмун. Бир топ адамдар биз жакка карай келе жатышат. Эч нерсе көрүнбөйт. Сен ичип жаткан арак башыңды айландырып койду. Жок. Алар Муса жана аны менен кеткен 70 киши. Кайра келе жатышат. Аллага мактоолор болсун.
Сенин саламат абалыңды көрдүк. Ошентип акырында кайтып келдик алтыным. Ушунча убакыттан бери эмне кылдыңар? Айтып берчи. Эгер мен сага айтсам ишенбейсиң. Айтып берчи. Бирок алдаба. Бизди Аллах өлтүрдү да кайра жаңыдан тирилтти. Жаңы жашоого кайтарды. А? Бирок ошол 70 кишиге Муса Алланын үнүн угузуптур. Алланын үнү? Алар Аллахтын үнүн мурда угушкан бекен. Алланын үнү экенин кайдан билишет? Эгер мурда укпаса, чындыгында Муса акылдуу, биз менен каалаганын кылат. Биз эмне кылалы? Бизди куткара турган үммөттөр менен жүрсөк. Бул дүйнөдөн кутулуунун жолу болгон эле өлүм. Бирок Муса биз өлбөй калышыбыз үчүн эч нерсе кыла албайт. Ушуну айткандан уялбайсыңбы? Мен Мусага ишенем. 70 киши эмне уккан болсо, ага да ишенем. Ал чындыгында Алланын үнү экенине шегим жок. Эгерде ал чындыгында Алланын үнү болсо, эмне үчүн аларга көрүнбөйт? Сен түшүнөсүңбү? Биз адамбыз. Бул жашоодо Алланы көрө албайбыз. Биздин алсыз денебиз муну көтөрө албайт. Мусанын эл арасында айтып жүргөн сөздөрүнө ишенесиңби? Атигилердин өлгөнүчү. Алла 70 кишини өлтүрүп кайра тирилтти. Ким өлсө кайра тирилет эле. Ооба. Кимдин колунда өлүм болсо, анын колунда жашоо да бар. Өлгөн кишилер өлүк кезинде эмнени көрүшүптүр? Билбейм. Алардан ушуну сурайынбы? Жок, ушунча тартышканыбыз деле жетиштүү. Өзүбүздүн жашоого кайталы. Туруп түшкү тамакты даярда. Ошентсе да Муса коомуна Тоғратты бекем карманууну, Аллахтын буйруктарын аткарууну, акыретке даярданууну, бул дүйнө сыноо, анын жазасы акыретте берилерин эскертти. Кыпындай жакшылык да, жамандык да кайтып өзүңө келээрин айтып, насаат кылууну токтоткон жок. Аллах жалгыз, анын шериги жок. Ким Аллахтан башкага ишенсе, ал адашты. Анын жайы тозок деди. Бирок бул кулдар Мусага ишенишпей адашкан, туура жолду аңдоого да акылы жетпеген адамдардан болушту. Эмне? Муса бул сөздөрдү кайталагандан тажабайбы? Күтө турчу. Мени да ала кет. Башкалардан тажадым. Сага Аллах өзү жетиштүү. Акырында Муса да келди. Эми биз турмуш куруубуз керек. Экөөбүздүн турмуш куруубузга ишене албай турам. Көп убакыт өттү. Мен бул күндү түшүмдө да көрмөй болдум. Мен да турмуш куруп, балалуу болгон күндөрдү түш көрүп жатам. Түшүмдө апа деп апалап жатышыптыр. Мени да атаке деп чакырышса, Чын эле, ал жашоо керемет. Мен ук, менин үйүм абдан кооз болуш керек. Эгер кооз болбосо, эжеме арызданам. Албетте, эң кооз чатырды эң сулуу келин үчүн жасап берем. Муса Аллахтын буйругун жалпы кулдарга жеткирүүнү чечти. Ал буйрук жаңы конушка, азыркы Палестинага көчүү эле.
Харун Мусага коомунун бузукулугун жана Муса 70 кишини сыйкырлап кайра алып келди деген сөздөр эл арасында жайылып жатканын айтып арызданат. Бирок Муса аларга сабыр кылып, Аллахтын буйругун аткаруудан эч зыян тартпастыгын билчү. Алдына кадам таштасам, Муса артка кайтарды. Үйлөнөйүн десем эле буйрбай жатат. Эмне болот эми? Эмне болот эми? Эч нерсе эмес. Чын элеби? Эгерде мени жогото алам деп корксоң, тынчтан. Экөөбүз бирге болобуз. Эч качан башкага кетпейм. Чын элеби? Бирок сенден корком. Менден башканы тандап кетсеңчи? Биздин өлкөдө сенде эч ким жок. Мен сени жакшы көрөм. Мен да сени урматтайм. Ошентип Муса жана анын тарапташтары Байтул Мактиска көчүп жөнөштү. Алардын арасында көчүүгө нааразы болгондор көп эле, ал эми ыраазы болгондор аз болчу. Эгерде кечээ үйлөнгөнүбүздө бүгүн үй бүлө жашоосунун алгачкы күнү болмок. Биринчи Иерусалимге баруу буйругу чыкты. Эгер турмуш курганыбызда балайы чөл ортосунда оор абалда өтмөк. Ушундай жашоону кандай деп ойлойсуң? Чындап эле мен оюмду билгиң келип жатабы? Ооба. Муса биз менен болгон үчүн өтө ыраазымын. Азырынча албетте, Муса биз менен болгон үчүн мен өтө ыраазымын дейсиң. Муса баарыбызды алдап, сызга отургузганда анын көзүң ачылат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Алар Тооратта жана Инжилде жазылганды табышып, сабатсыз пайгамбар элчини ээрчишет. Аларды жакшылыкка буйруп, жамандыктан тыят. Жакшы нерселерди адал, жаман нерселерди арам кылат. Алардын үстүндөгү оор жүктөрүн жеңилдетип, чейленген нерселерди чечет. Ага ишенгендер аны урмат кылып, жардам беришкендер жана ага түшүрүлгөн нурда ээрчикендер. Мына ошолор
тозоктон кутулуучулар. الطيبات ويحرم عليهم الخبائث